Билесиздерби туугандар, аял алсыз жаратылган. Мына ошол алсыздыгын унчукпастан жеңиш керек. Үйдөгү кемчилигин кээде көрбөгөнгө аракет кылуу керек. Мына ошондо гана ортодо ынтымак пайда болот. Ар бир кемчилигин издеп жүрө берсең, билип кой, бул бактысыздыктын эң бир башаты болуп эсептелет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын ыйманы жагынан эң жогорусу, ахлагы эң жогору болгону, аялына эң жакшы жумшак мамиле кылганы. Мына ошентип айтат. Дагы бир жерде мусулмандын эң жакшысы, эң пайдалуусу, аялына карата эң жакшы, эң пайдалуу болгону. Силердин араңарда аялына кайырлуу жана пайдалуу болгону менмин дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анан дагы бир эскертүүчү нерсе, аялдын жакшылык иштери кандай садака болбосун, бергендери кабыл болбойт. Эгерде ошол күйөөсү ыраазы болмой сайын.